Mına satıladigan soluqlar var. Жылайшылар болса мындай солуqlar var. Şuların bäri satılат. Koyga жыланиясы балдар болса, мынакей. Жем жеп турган койлор. Assalamu alaikum qadırman görüşçüler. Mына ушул солук койлор сатылат. Ош обласы Карасуу районуна караштуу 30 айылында 200 баш боз койлор Сатылат. дүң баада 7500дөн. Эгер сиздерге жаккан болсо, экранда номерлерге чалып байланышыңыздар. 30 айылында. Mına akeler, göler. Amerikan koylar uşlar. Şular bardığı satılat. Андан кийинки бул кочкорду сиздерге айта турган болсок, Ош обласы Карасуу району Акжар айылында экен. Başta 5 4 aydan жашар beri болгон. korkuttu. Baасы 20 000 сом. Anan 2 mal cem jep Багылган, кургак чөптө турган, жемделип турган. Эгер союшка издеген болсоңуздар, мына ошол кочкорду дагы көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда союш издегендер, айтка деп издегендер болсо, Карасуу чергесинде чалыңыздар. Бул кочкор Ош обласы Алай району Чоң Алайдан чыгып жатат. 4 тиш болуп калган экен, баасы 28 000 кеми бар. Бул дагы багууда турган. Андан кийинки козу кочкорлорду көрсөтө турган болсок, сиздерге чоң кочкорлор дагы бар, козу кочкорлор дагы бар, союшка жараганы бар. Союшка алам дегендер болсо, тирүүлөй веске коюп, таразага коюп тартып берем деп жатат. 185 сомдон. Түрү эгер килограммга ала турган болсоңуздар, мына ушундай 185 сомдон болуп атат. Ош обласы Өзгөн району Куршап жергесинде. Кааласаңыздар, дүңнөн дагы сатылат, жалгыздан дагы сатылат. Кой издегендер болсо, мына ушул агабызга кайрылсаңыздар болот. Экрандагы номерлерге чалып байланышыңыздар, сиздерге толук маалымат берет. İriktер. Анткени бул жерде дагы койлор көп. Bardığı semiz. Сиздерге биз ошол Gün bağda тирүү satağız. таразага коюлган баасын айттык. Жалғыз деле satağız. Ал эми ар бирин канчадан ала турган, канчадан бере турганын сатуучунун өзү менен сүйлөшөсүздөр. Анткени бул жерде мына ушундай чоң кочкорлор дагы бар арасында. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар. Орозо айтка буйруса, мына ушундай чоң куйруктуу кочкорлордон алсаңыздар болот. Союшка аябай жакшы. Мен сиздерге кийинки козу кочкорлорду дагы көрсөтөйүн. 2 тиш болуп калган кочкорлор экен. Арасында Soyuşka bunlar da semiz. бирөөсү 2 тиш, калгандары 4-5 айлык кочкорлор. Ош обласы Араван району Гүлбар айылынан чыгып жатат. Мына көрүп турасыздар. Жанында кичинекей козулар жүрөт. Жанында бирөөсү 2 тиш болгон кочкор. Чоң кочкордун баасы 13 000 кеми бар деп турат. Ал эми козулардын баасы 7 000 сомдон кеми бар. Албетте бул козу кочкорлор дагы чоңоюп союшка жарап калган. Андыктан экранда номерге чалып байланышып алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге дагы козу кочкорлордон көрсөтө турган болсок, бул жерде 29 баш бар экен. Жалал Абад обласы Сузак району Барпы айылында. Баасы 7 000 сомдон кеми бар деп коюлду. Эгер козу издеген болсоңуздар, Жалал Абад жергесинен мына ошол агабызга чалып байланышыңыздар. 29 баш бар. Каалаганын тандап алсаңыздар болот. Дүңнөн алсаңыз дагы болот. Экранда номерди жакшылап жазып алып чалыңыздар. Эми сиздерге мал жандыктардан көрсөтө турган болсок, бул бука
1,5-2 жашар болуп калыптыр. 8 айдан бeri багууда турат экен. Каракулжа району Жипром айылында экен. 8 айдан бeri кургак чөптө турат, багылып, жем берилип, баасын 55 000 кеми бар. Экрандагы номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар. Эгер семиз бука издесеңиздер, ошол буканы алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Алдыда дагы жандыктар бар, биз ошолордон дагы көрсөтөлү. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Саан уйлар дагы бар, букалар дагы бар, ошолордон көрүп алсаңыздар болот. Андан кийинки буканы айта турган болсок, Салам алейкум. Кимде ким көрүп атса. Мына букалар. Тай бука, экөө. Мулар тай букалар, 2, 5, 9 тай бука бар, 8 тай бука, 1 кунам бука бар. Кара кунам бука. Калган каякта жүргөн азыр мына жерде 2, 3, 4, 5, 6 ушул жерде экен. Өзү 6 болсо дагы 4 бирөө могул жерде турат. Ой жакта. Мына букалар, тай букалар. 10 бука бар, 9 бука бар тай букадан. Мындан бирөө бар. Мына чоң бука, кунам бука. 1 жаш чоң да булардан. Onun жерде сайда да жүрөт. Тай букалар. Сайда уй экен ал. Сайда бир бука турат эле, алып кетип калды. Сразу мындай букалардан 9 бар да, анан чоң букадан бирөө бар. Много чоң бука. Аны калгандары чакан тай букаларда. Ноокат жергесинде бука издегендер болсо, мына ушул букадан алсаңыздар болот. 1,5 жашар ноокат жергесинде. Бул да кургак отто турат, жемделип, багылып. Жашы 1,5 жашар. Баасы 60 000 кеми бар. Экрандагы номерлерге чалып байланышып, баасын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү, аябай семирип ордунда тура албай калган. Мен ойлоймун, этке ала турган болсо, мына ушундай семиз букалардан алсаңыздар болот. Биз алдыда дагы сиздерге көрсөтүүчү сан уйлар бар, ошол сан уйлардан сиздерге көрсөтөлү. Сан уйубуз Ангус парада дагы биринчи туушу торпогу эркек. Ноокат жергесинде чыгып жатат. Азыр ушул тапта эртели кеч сааса 10 литрден сүт берет. Ал эми бул биринчи туушу, экинчи, үчүнчү тууштарында булардын дагы сүттөрү аябай көбөйөт. Мына ошол уйдун музоосу эркек экен. Мен ойлоймун, бул музоосу дагы аябай чоң музоолордон болот болуш керек. Андан кийинки ушул эле сатуучуда дагы кунажындар бар, Симментал пародадагы. Азыр булар багууда турат экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, чалып байланышыңыздар. Баасын 75 000ден кеми бар деп турат. 5 айдан бери багууда. Жемде турушат. Ушундай пародадагы Симментал алсаңыздар болот. Андан кийинки бул саан ойду сиздерге айта турган болсок, бул саан оюбуз Өзгөн районунан чыгып жатат. Боз экен. Мына ушул айдын аягында тууп алат экен. Баасын 75 000 кеми бар деп айтылышпасы болуп атат. Экрандагы номерге чалып байланышып, баасын келишип алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр.
Ал эми бул акыркы сиздерге көрсөтүүчү бээ 3-4 айдан бери багууда турат экен. 6-7 тууган семиз кысыр өзгөндөн чыгып жатат. Ал эми баасын айта турган болсок, баасы 75 000 кеми бар. Экрандагы номерлерге чалып айланышыңыздар. Эгер жаккан болсо, баасын келишип алсаңыздар болот. Бүгүнкү онлайн базардан чыгарылыштар мына ушулар болду. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазып койгоңуздар. Мүмкүн болсо башка группа WhatsApp'тардан бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Каналга катталганды унутпаңыздар.